Миграцияда жүргөн аялдар барган сайын көбөйүүдө. Сиз балдар үчүн, ата энеңизге жардам берүү үчүн иштеп келгени кетесиз, бирок адатта баарын эле айта бербеген тузакка түшүп калышыңыз мүмкүн. 12 саат бою иштеп, жолдошуңузга же туугандарыңыздарга тапкан акчаңызды жөнөтүп, өзүңүз болсо дары-дармекке же гигиеналык каражатка акча таппай каласыз. Биздин китептин авторлору муну экономикалык зомбулук деп аташат. Бүгүн биз мындан алыс болгонду үйрөнөбүз. Каарманыбыз салтанатты сактап калган 3 жөнөкөй коопсуздук эрежелери төмөнкүлөр. Эч качан болгон акчаңызды күйөөңүздүн же башка тууганыңыздын картасына жөнөтпөңүз. Өз атыңызга эсеп ачыңыз. Чогултуп жаткан акчанын негизги бөлүгү сиз гана жете турган жерде сакталсын. Ар бир аялда жакындары билбеген финансылык жаздык болушу керек. Бул сиздин үйгө билетиңиз жана үй бүлөдө чыр чыгып калса, Кудай сактасын, батирди ижарага алуу мүмкүнчүлүгүңүз. Ал жака ар бир айлыктан 5-10% бөлүп турабыз. Бардык мүлккө башкы ишеним катын калтырбаңыз. Аны конкреттүү бир аракеттерди жасаганда гана тариздеңиз. Мисалы, чектелген мөөнөткө маалым кат алганда. Эгерде сиз бала багуучу, оорулуу адамды кароочу болуп иштесеңиз же жатаканасы бар фабрикада иштесеңиз, келишимде өзүнчө уктоочу жериңиз боло турганы так көрсөтүлүшү керек. Эң жакшысы бөлмөңүз ичинен кулптанышы керек. Бул эркектердин ыдыгынан коргойт жана жеке мейкиндигиңизди кепилдейт. Сиз жумуштан тышкары убакытта башкалардын асылуусуна чыдап отурууга милдеттүү эмессиз. Финансылык көз карандысыздык үй бүлөлүк зомбулуктан эң мыкты коргоо. Аялдын өз акчасы болгондо аны менен башкаларды эсептешет. Миграцияга чыгаардын алдында өз эрежелериңизди белгилегенден коркпоңуз. Китептин толук версиясын шилтеме боюнча жүктөп алыңыз, өзүңүзгө сак болуңуз. Сиздин миграцияңыз салтанаттыкындай ийгиликтүү окуяга айлансын.